Жар түбіндегі қандуу окуя, мурунку заман. Таң супасы куланы өк тарта айлана жаңыдан агарып келатканда, аттарын үстөккө босток чапкылай, шашылыш чаап келатышкан 3 атчан бийик жарчанын төбүнө жеткенде буйдала беришти. Каякта катылган алтындар? Ушул жерде, тээ бийик жардын боорунда. Ал жерде үңкүрчө бар, ошол үңкүрчөнүн ичинде. Мен эч кандай үңкүрчөнү көргөн жокмун. Силер мени алдайбыз деп ойлоп атасыңарбы? Эсиңерде болсун, баары бир менден кутула албайсыңар. Тигил дүйнөгө эле кетип калып кутулбасаңар, кууланганыңардан да, амалданганыңардан да пайда жок. Шашпа таксыр, азыр эрте ачууланганга. Андан көрө тиги жардын башына бирибиз чыгышыбыз керек. Анан көрөсүз баарын. Кана, кимибиз чыгалы? Өзүң чыгасың. Артына узун мылтыгын асынып, кылычын жалаңдаткан алиги жөөкөр Улукбектин өзүнө буйрук бере сүйлөдү. Тигил да анын сөзүнө каршы болгон жок. Болуптур. Жарайт мырза. Силер төмөн жакта эки жакты карап сак тургула. Куугум келип басып калбасын үчүн. Улукбек акырын келип Максутка шыбырады. Эгер бир нерсе болсо эле артынан байкатпай кол салганга даяр тур. Тигил үңкүрдүн ичинде шамшар бар. Мен да сага жардамга келем. Эгер муну өлтүрсөк, аттары жакшы экен. Каалаган жагыбызга качып кетебиз. Эмне шыбырашып атасыңар? Үстүнө чыкпайсыңарбы тезирээк? Убакыттар, болгула алдам. Тигинин кыйкырыгынан экөө эки жакка ажырап кетишти да, Улукбек жарчаны айланып көрүнбөй калды. Тигил каякка кетти? Качып баратабы? Шашпаңыз мырза, иштин чоо жайын түшүнөсүз азыр. Ай, шайтан билсинбе, экөөңөрдүн шыбырашканыңар жаман. Бир маалда төмөн жактагы экөө жардын боору менен басып келаткан Улукбекти көрүштү. Ал акырын жылып олтуруп үңкүрдүн ичине кирип кетип көрүнбөй калды. Мына, көрдүңүзбү мырза? Силер бекер шашып атасыңар. Тигил азыр катылган казынаны алып чыгат. Жар боюндагы оюкчага кирип кеткен дербиш көпкө кармалды. Алиги жөөкөрдүн чыдамы кетип бараткандыктан артындагы мылтыгын чечип өйдө карай сунду. Эмне? Ал качып кеттиби же жашынып калдыбы? Бир аздан кийин оюкчадан тигинин башы көрүндү да колу менен жаңсап белги берип, кандайдыр капка оролгон бир нерсени узун аркан менен төмөн түшүрө баштады. Көп өтпөй эле төмөндөгү экөө аны тосуп алышты. Баарына бийлик кылып жүргөнү мылтыгын ары жакка кое коюп, каптын оозун жанталаша чечип кирди. О, Кудайым, мына байлык деген. Ал каптын ичиндеги алтын, күмүш тыйындарды, сырга билерик мончокторду, ар түрдүү баалуу буюмдарды чоң чеңгели менен уучтай, өзүнчө эле ырахатка батып чыргабатты. Болулдам, эми кийинкисин түшүргүлө. Ал ач көздүк менен ар бир буюмду кармалай, алтын тыйындарды тиши менен тиштегилеп көрүп атты. Максуттун ушундай кырдаалдан пайдаланып, акырын мылтыкка жакындап келатканын байкаган жок. Жаңы эле мылтыкты ала коюп, өзүн көздөй суна бергенге атканга үлгүртпөй колдон кармап калды да, экөө мылтыкты талаша, жулмалаша кетишти. Илмейген дербиш менен далдайган онбашы болуп иштеген жөөкөрдүн экөөсүнүн айырмасы асман менен жердей болчу. Анын үстүнө Максуттун бутундагы алиги карышкырдын азуусунан алган жарасы да тоскоолдук кылды. Улукбек, жардамга кел. Экөөнүн кармашып атканын жогорудан Улукбек көрүп турду. Жолдошуна жардамдашканы жаңыдан төмөн карай түшмөкчү болуп баратып, үлгүрбөсүн түшүнүп кайра токтоп калды. Алиги далдайган киши Максутту тапатак көтөрүп, ары көздөй ыргытып жиберди да, кылычын кынынан сууруп ала коюп, бет талаштыра шилтеп калды. Миздөө кылычы менен жерге кулап түшкөн денени 5-6 жеринен шылый-шылый чаап жиберди. Анан мойнуна далдап туруп, башын кыя чапты. Мес сага ушул эле керек болчу. Төмөн жактагы укмуштуу көрүнүштү өз көзү менен көрүп, Улукбек эмне кылаарын билбей туруп калды. Тигил кылычын канын өлгөн кишинин кийимине сүртүп тазалап, жогору жактагыга кыйкырды. Коркпой эле түшүрө бер алдагыларыңды. Бул өзүнө жараша жооп алды. Кудай буйрса экөөбүз байлыкка маарыйбыз. Бул артык баш болчу. Бол, тездет. Буларды атка жүктөй берейин. Анын түрүн көрүп, Улукбек да коркуп калды. Каптагы алтын күмүштөрдү түшүргүсү келбей, өзү да түшкүсү келбей турду. Эмне талма ооруң бардай жалдырап туруп калдың? Түшүрбөйсүң бертилетип. Улукбек эмне кылаарын билбей турду. Качып кеткенде кууп жетип баары бир өлтүрөт. Качпай үңкүрдөгү катылуу байлыктарды тигиге түшүрүп берсе, баарын чогултуп алгандан кийин деле баары бир өлтүрөт.
экинчи каптагыны түшүргүсү келбей турду. Эмне кылсам деп ойлоно, эки каптагыны тең сен ал. Башкысы жанымды аман кой деп айтайын. Баары бир мындан 10 эсе көп байлык тигил жакта жашырылып жатпайбы? Же ага болбой эле өлтүрүп коебу мени? Ал ушуларды ойлонуп тургуча төмөн жактан тарс деген үн чыгып, өзүн кармана албай, жарчадан төмөн карай кулады. Ок анын төшүнө тийген эле. Кыймылсыз дене кызыл ала болуп, тигинин алдында сулап жатты. Булар менен эрмектешкенге тигинин да убактысы жок болчу. Алиги оюкчага жогору чыкмакчы болуп, жарчаны ары бери айланып атып, оюкчага барчу жолун дегеле таба албай койду. Анан тээ алыстан өзүн карай чубап келатышкан көп караандарды көрүп, балким куугунчулар болуп жүрбөсүн. Бул жакка дагы бир күнү убакыт таап, башка убактарда келемин деген ниетте жан талаша алиги каптагы байлыкты аттарга бөлө жүктөп, бет алдын көздөй зымырыла чаап жөнөдү. Узун кумурскадай чубашкан топ караан, жай, каалгый жарчаны көздөй жакындап келатышты. Булар Ферганадан чыгып Үрүмчүгө карай кетип баратышкан кербендер эле. Өзгөчө тапшырма. Бүгүнкү заман. Каныбек Чыргал саунасына келгенде Карабаев аны эбакта эле күтүп олтуруптур. Ал жерде бирин-серин кишилер эле болбосо, элдер да аз экен. Карабаев өзү менен кошо алып келген 3-4 бөтөлкө пиводон ууртап ичип коюп, акырын сөз учун улады. Иштер кандай? Кайсыл жакта туруп атасың? Дээрлик бир жумага жакын дайының чыкпай кетти го. Телефон менен эле кабарлашып калганыбыз болбосо, азыр ар кимибиз ар жакта жүрөбүз. Баса айтмакчы. Өткөн жолку кармалгандарды сот жообуна тартканга доказательство барбы? Эше как бар. Биринчиден, бардыгында тең чет элдик куралдар, гранатаны кошпогондо эле автомат, пистолет. Экинчиден, 12 адамдын 7-өсү чет элден келген кишилер экен. Бардыгы жалган паспорт жасатып, аты жөндөрүн өзгөртүп, кыргызчалантып алышыптыр. Өңдөрүнөн эле көрүнүп турбайбы? Башка улуттун өкүлдөрү экен. Анын үстүнө кыргызча сүйлөшкөндө акценттери кадимкидей билинип турат. Алардын чек арадан кандай өтүп кетишкени белгисиз. Сыягы ош тараптан бир топ тааныштары бар окшойт. Азыр суралып жатышат. Аларын да кармайбыз. Кыскасы, алтынга акотага чыгышкан бул топтун жолдорун бууйбуз. Булардан чочулабай эле койсоң да болот. Эң башкысы аларды сот жообуна тартчу нерсе контрабанда менен алектенгендигинде. Алардан мүшөктөлгөн баңгизаттар кармалды. Болгондо да кокаин менен героиндер. Башка чет өлкөгө алып кетүүгө даярдалып жатса керек. Ал эми бул жоголгон казынанын картасы тууралуу булар каяктан билип алышкан? Жогоруда айткан баңгизаттар менен алектене чет өлкөгө жөнөтүп аткан немелер мындай нерсени кантип эле укпай калсын? Аларың жетекчиси ким эле? Алиги атың өчкүр Ибрагимбекпи? Ошол. Ирдана бийдин чөбөрлөрүнөн болом дегени чын бекенби? Же ойдон чыгарып эле самозванец болуп атабы? Ал азырынча тактала элек, аны тергөө көрсөтөт. Бир кезде Карабеков ордунан турду да саунанын бассейнине секирип кирип, бир аз ары бери сүзүп кайра чыкты. Бул мезгилде Каныбек буу бөлмөгө кирип, денесин буулантып, шектүү кишилер жокпу дегендей саунанын ичин бир сыйра текшерип чыкты. Экөө кайрадан бассейндин четиндеги олтургучка келип олтурушту. Карабеков ары жактагы турган бөтөлкөдөгү пиводон бирди алып ууртады да дароо сөздүн тоготээр жерине өттү. Кыскасы сөз мындай, Каныбек, то есть Абдрасул. Экөөбүз бул жерде көпкө сүйлөшүп олтурууга болбойт. Сен аңдагандар болушу мүмкүн. Шек алып калышат. Өзүң көрүп атасың, казынанын картасынын артынан ууга чыккандар четинен пайда боло баштады. Эгер мындай боло турган болсо, дагы көбөйүп кетиши мүмкүн. Анда ызы чууда, кан төгүүлөр да болуп кетет. Керек болсо, буга чет элдиктер да тигилердей болуп кийлигишип кетиши ыктымал. Бул жөнүндө кичине эле шек билинип калып, биздики болбосо дагы башка өлкөлөрдүн прессаларына чыгып кетсе, буга кызыккандар көп болуп кетет. Мен эмне кылышым керек? Угуп тур. Ошондуктан кандай да болсо тиги Абдурахмандан анын картасын алууга тийишсиң. Алар мага ишенишпейт. Мурдагыдай дагы качып жоголуп кетет дейт да. Мен аны насовсем ал деген жокмун. Бизге болгон анын көчүрмөсү керек. Болду, калганын болсо өзүбүз бүтүрөбүз. Картаны мага бермек турсун, азыр көрсөтпөй да жатышпайбы? Баары бир силер анын жер шартын, географиясын жакшылап аныкташыңар керек, туурабы? Ал кайсыл жакта катылуу жатканын анча-мынча билесиң да. Киши буту басып барбаган тоо арасындагы үңкүрдө Кытай менен биздин чектеш жеринде экенин билем. А дегенде нарындын тоолор тарабында деп ойлогом. Что-то кийинки тигилердин сүйлөгөн сөздөрүнө карап, сомневаться этип жүрөм.
Ооба, ал жөнүндө биз да анча маалымат алдык. Жоголгон казына көл тарапта окшойт. Ошонун анығына жете албай жатпайбызбы? Ал үчүн анын картасы керек. Карта болсо Абдырахмандын колунда. Баары бир баарыңар чогулуп, колуңардагы картанын секретин жандырышыңар керек, туурабы? Сен ошону эртелеткенге аракеттен. Башкалар да кийлигише баштаптыр деп, алигилерди доказательство кылып айт. Антпесе убакыт өтүп атат. Убакыттан уттуруп коюшубуз мүмкүн. Кандай болсо да картанын көчүрмөсүн бизге бергендей бол. Түшүндүңбү? Биз сага фотоаппарат, көз айнек беребиз. Анын башында кичинекей точкасы бар. Картаны жайып алып тактап аткан учурда көз айнегиңди басып коесуң, болду, тартылып калат. Зажигалканын ордуна сага кол саат берсекпи деп атабыз. Сен сүйлөшкөн сөздөрүңдүн баары бизге угулуп турат. Антпесе өткөн жолкудай бирөөлөрдүн туткуну болуп калсаң, сени таппай жоготуп жиберишибиз да мүмкүн. Түшүнүктүү. Андай ишти тездет. Алигилерди тигил Айгүлдөн берип жиберем. Аны эмне кошуп алдыңар? Анын эч кандай тажрыйбасы жок да. Ишти билдирип алышы мүмкүн. Сенде деле опыт жок эмес беле? Сен дагы акырындап тажрыйба алып, акча алып келатасың. Между прочим, ал аябай акылдуу куугыз. Чыгыш элдеринин мушташы укмаларында эң жакшы өздөштүргөн. Болуп тур. Анда мен кеттим. Жоголуп кетпей бат-бат кабарлашып турсаң. Карабеков акырын ордунан турду да кийинип чечимчи бөлмөгө өтүп кетти. Бул мезгилде саунада жаңы адамдар пайда боло баштаган эле. Өлүктөрдүн сыры. Мурунку заман. Жыландай ийри буйру чубалган кербенчилердин алдыңкы тобу Жарчан түбүнө жете беришкенде, аргымак минип, эң алдыда жол баштап келаткан адам токтогула дегендей колун көтөрүп, арт жактагыларына белги берди. Алар алыстан эле ушул тараптан мылтыктын тарс эткен үнүн угуп, дүрбү менен эки атты жетелеп, кайдадыр шашкалактай кетип бараткан караанды көрүшкөн. Ошол себептен алар ушул Жарчан түбүндө кандуу окуя болгонун алдын ала эле сезишкен болчу. Анын жанына чаап келген киши жол баштоочуга кайрылды. Эмне болду, таксыр? Тигил жерде сулап жаткан эки караанды көрдүңбү? Барып билип келчи, тирүү бекенби же өлтүрүп салыптырбы? Эки атчан Жарчан түбүнө аттарын чаап барышты да, түшө калып укмуштуу көрүнүшкө баштарын чайкашты. Бирөөсүн тим эле кылыч менен барчылап таштаган го. Карачы, башында шылый чаап салыптыр. Тиги экинчисичи, анысы деле кызыл ала болуп жатканына караганда тирүү эмес окшойт. Экөө ордуларынан жаңы эле козголо бергенде, биринчиси бир нерсени сезгендей ордуна токтоло калды да, кайрадан алиги кызыл ала болуп жаткан кишиге жакындап барды. Анын манжалары тез-тез кыймылдап кетип аткан эле. Эңкейе калып, акырын билегинин тамырларын кармап, жүрөгү согуп атабы дегендей кулагын тигинин көкүрөгүнө кадап тыңшап көрдү. Мунусу али өлө элек, чала жаны бар экен. Араң-араң дем алып атат. Ар жактан дагы эки-үчөөсү келип эңкейип карашты. Кербенчилердин жолун баштап жүргөн жетекчиси үймөлөктөшүп тургандарга жакын келди да өзүнүн дарыгерин чакырды. Карап көрчү, бул адам болобу же болбойбу? Сакал мурутун ак баскан, акча чабышка анын жан жерлерин бир топко сыйпалап карап көрдү. Ок көкүрөгүнө тийиптир, сыягы бийик жерден куласа керек. Кабыргасы сынып кетиптир. Айыктырса болобу? Албетте болот. Ок сол жак ийинин тешип кетиптир. Көзөнөк жараны дары чөптөр менен айыктырса болот. Сынган сөөктүн түзөтүп, анын калыбына келтирүүчү дарылар да бар. Бирок айтыңызчы, артык баш адамдын бизге кереги эмне? Эч нерсе эмес. Артык дөөлөт баш жарбайт. Айыгып кетсе бизге милдеттүү болуп калат. Малай кылып иштетип алсак да зыяны тийбейт. Бардыгы алсакпы албасакпы деп ыргылжың боло, өз ара кыжы-кужу болуп туруп калышты. Алиги бардыгын жетектеп келаткан жол башчы акырын эңкие, чийде илинип турган аялдардын моюнуна сала турган алтын чынжырчага көзүн сүзүлтө карап калды. Анан эңкейип, аны ала койду да, жерде чачылып жаткан 5-6 алтын тыйын жана билериктерди көрдү. Тизелеп олтуруп, аларды чогултуп алган соң, учун жоготуп, эс учун жоготуп, чалажан жаткан кишиге көз кырын салды. Бул жерде бекерден кандуу окуя, тигил жерде өлүм болуп кеткен жок. Мобул алтын күмүштөрдүн байланышы бар. Менимче алиги биз дүрбү менен көргөн киши бул экөөнү өлтүрүп, алтындарды алып качып кетти. Жана дүрбү менен караганда шашылып аттарды чаап кетип бараткандай эле шек алган. Менимче муну алыс эмес жерден аткан, бул бийик жерден кулаган. Ал башын өйдө көтөрүп, жардын бетин кунт коюп карады. Токто, балким
Қоқан хандығының қазынасына тиешелі болған жоғалған кенчтің түйіні ушул жакта болуп жүрбөсүн. Ал жардын бетін көпкө чейин карады. Анан жанындағы кишилерге кайрылды. Силер жогору жактан бир нерсени байкадыңарбы? Алар жок дешкендей бирин-бири карап, ийиндерин күйшөштү. Жол башчы өйдө жактан көзүн албай көпкө тиктеп турду. Демек силер анча кыраак эмес экенсиңер. Көрүү, туюу сезимгер анча эмес экен. Жакшылап кунт коюп карабайсыңарбы? Тетигил жардын бетиндеги оюкчаны көрдүңөрбү? Бардыгы тең жок, көргөн жокпуз деп баштарын чайкап калышты. Буга жол башчынын ачуусу келе түштү. Силерди көзгө сайып көргөзсө да эч нерсе көрбөйсүңөр. Азыр көрсөтөм. Берберчи мылтыгыңды. Ал жанындагынын мылтыгын ала коюп, өйдө жактагы бир чекитти мээлеп атып жиберди эле, ал жогорудагы ташка тийип чың деген үн чыкты. Эми көрдүңөрбү ок тийген жердеги оюкчаны? Эми байкадым, бирок бир караган кишиге анча байкалбайт экен. Демек, бул киши ошол оюкчадан төмөн карай кулаган. Мобул алтын буюмдар ошол жактан чачылып түшкөн. Менимче оюкчада катылган бир нерсе бар. Ичине кирип текшерип көрүш керек. Ал жак бийикте кантип чыгабыз? Булар кантип чыгышты? Ошентип эле чыгабыз. Ал бүрбө менен жар бетиндеги оюкчанын айланасын кунт коюп карап чыкты. Менимче ал жакка башка жактан бара турган жол бар. Болбогон нерселер менен эле алектенип, убакытты өткөрбөй кетпейлиби бул жерден? Ансыз деле кечигип кетип баратабыз. Жол башчыны жандап жүргөн киши көңүлдөнбөгөндөй сүйлөдү. Шашылып жатсаң кете бергиле. Муну чала жанды да алып алгыла. Артыңардан кууп жетем. Өзүңүз билесиз, таксыр. Биз силерсиз эч жака жылбайбыз. Анда анча-мынчабыз азга аярлайлы бул жерге. Караванды болсо токтотпогула. Жолдорун улап кете берсин. Бул жерде үчөөбүз кылабыз. Көп өтпөй эле силерди кууп жетебиз. Менин буйругумду аткаргыла. Топтошуп турушкандар анын айтканын кылышып, жерде чалажан жаткан кишини көтөрүп, төөгө жаткызышты да сапарларын андан ары улашты. Кетип бараткандардын бирөөсү аларга эскертүү өттү. Сак болгула, азыр Кыргыз Кыпчак менен Кокон хандыгынын ортосунда кандуу күрөш жүрүп жатат. Ошолордун колуна түшүп кабылып калбагыла. Андан камсанабагыла, бир чай кайнамга жетпей силерди кууп жетебиз. Кербенчилер узап кетишкен соң, жар түбүндө калган экөөнүн бирөөнө жол башчы буйрук бере сүйлөдү. Кана жигиттер, жарды айланып тетигил оюкчага жол издегиле. Мен сезип турам, ал жакка жетчү жол бар. Сөзсүз табылат. Банк ичиндеги ызы-чуу. Азыркы заман. Каныбек мындай окуяны кес-кес чет элдик кинолордон гана көрбөсө, эгерим өз көзү менен көрүп, күбө болуп көргөн эмес. Ошол бир суткадагы окуя ага 1 жылга тете болду. Ары бери жумшаганга акчасы түгөнгөндө борбордук банкка келип кандайдыр белгилүү өлчөмдө акча алып кетип турчу. Чөнтөгүндө эч нерсе калбай калганда бир жумага жеткидей акча алганы барган. Кагазга жаңы эле кол коюп 500 сом суммадагы акчаны ала берейин дегенде сырттан кара чүмбөт кийинишкен 7-8 адам кирип келди. Бардыгынын колдорунда пистолет, автомат. Ар бириңер ордуңардан булк этпей катып калгыла. Артык баш кыймыл жасасаңар эле атып таштайбыз. А дегенде мындай күтүлбөгөндүккө кассадагы кардарлар ызы-чуу түшө, кыйкырышып, ары бери чуркай башташты эле алдыдагы чүмбөтчөнү каттуу кыйкырып буйрук бере сүйлөдү. Баарыңар тең жерге жаткыла. Анан автомат менен жогору карай жактагыларды аткылай баштады. Эшиктин алдындагы милиционер курундагы тапанчасына тап койду эле, бирөөсү барып автоматтын чекесине такады. Сага жан керекпи? Эскертип коеюн. Артык баш эле кыймыл жасаганга аракет кылчу болсоң, мобул автоматтын огуна мээң чачырап кетет. Алып кел алдагы пистолетиңди. Ал көздөрү бакырая эки колун өйдө көтөргөндө белиндеги пистолетин кабынан сууруп алды. Эл менен кошо жерде жатып Каныбек өз көзүнө өзү ишенбей кетти. Неужели это ограбление? Мындай болушу мүмкүн эмес. Чүмбөтчөндөрдүн 3-4өсү тепкич менен өйдө карай көтөрүлүп чыгып кетти. Банкты 3 жерден куралчан милиционерлер кайтарышчу. Кире бериште экөө, үстүндө бирөө. Ооздогу кароолчулардын бирөөсү эси ооп жерде жатат. Сыягы тигилер келишээр менен биринчи эле ошонун эсин оодар чапса керек. Экинчиси болсо эки колун желкесине алган боюнча көмкөрөсүнөн алда жерде жатат. Көтпөй үчүнчүсүндө эки колун желкесине алдырып, өйдөдөн алып келишти. Банкты кайтарган негизги куралчандар ушулар болчу.
Анда иштегендер кардарлар болуп бардыгы 30га жетет экен. Эки чүмбөтчөн автоматтары менен сыртта акмылап турушту. Сыртта банктын ичиндеги окуяга шек алган дегеле жышаан билинбейт. Экөөсү болсо жерде жаткандардын ар бир кыймыл аракеттерин аңдышып, бир нерсе болсо эле атууга даяр турушту. Ал эми калган үчөөсү шашпастан кассадагы сейфтеги акчаларды өздөрү менен ала келишкен мүшөктөргө салып алышты. Каныбектин айласында өлүү жымжырттык дегеле былк эткен киши жок. Булар банктын ичиндеги булуң бурчтардан бери жакшы билген адамдар окшойт. Кайсыл жерде акча бар, кайсыл жерде эмне бар дароо эле билип шаршар алып кетип атышты. Неужели булар акчаларды спокойно алып кетип атышат? Жанында жаткан банкта иштеген аялга акырын үн катты. Кнопканы басып аткандай болуп атпадың беле? Же сигнал иштебей калдыбы? Билбейм, жакшы эле баскансам. Тигил жак жымжырт. Же чын эле сигнал иштебей калганбы? Антип минткиче арадан 15 мүнөттөй өтүп кетти. Тигилер анча деле шашылышкан жок. Банктын ичиндеги акчалардын баарын эч нерсесин калтырбай алышты да сыртка жөнөштү. Жерде көмкөрөсүнөн жаткандарды байкап турган автоматчандардын бирөөсү эскерте сүйлөдү. Эсиңерде болсун. Артык баш кыймыл жасай турган болсоңор эч кимиңерди аябайбыз. Жөн гана атып салабыз. Былк этпегиле. Башыңарды көтөрбөгүлө. Чүмбөтчөндөр акырын жылып сыртка чыга башташты. Сыягы булар алдын ала аябай даярданышса керек. Кайсыл маалда, кайсыл убакытта, акчалар кайсыл жерде бүгүн кароолго кимдер турат, бардыгын күн мурунтан пландаштырышкандай. Неужели булар жөндөн жөн гана кетип калышат? Жерде жаткан Каныбек эмне кылаарын билбей, шашкалактап, тигилер чыгаар менен алардын соңунан жөнөмөкчү болду. Бирок көп өтпөй эле алиги автоматчан чүмбөтчөндөр кайра кирип келишип, эшикти ичинен беките салышты да ар бир терезелерге жашырынышты. Муну Каныбек дароо эле сезди. Демек, группа захвата менен опертоп үлгүрүшкөн экен да. Алтындын азгырыгы. Мурунку заман. Кербенчилердин башчысы Хабибулло деген көпөс уйгур киши эле. Орто Азияны бүт кыдырып соода кылгандыктан көпчүлүк улуттун кишилери таанычу. Бул жагы Тажик, Өзбек, Орусияга, тигил жагы Индия, Иран, Пакистан, Аравияга чейин барып соода кылчу. Далайларды баштан өткөргөн эски карышкырлардын бири болчу. Алтындын шегин да бекерден бекер алган жок. Жоголгон казына тууралуу биринчилерден болуп уккан. Өзү да теребелге кылдат көз жүгүртүп, ар бир кыймылды байкап, акырын чалгындап келаткан. Жарды айланып, жар бетиндеги оюкчага жол издеп өзү чыкты. Жашы 55-тен өтүп калса да аябагандай тың, кайраты жана элек күчтүү киши болчу. Жер бетиндеги ар кайсы жердеги тепкичтерди аяр басып, оорчук таштарга жармашып жүрүп олтуруп, оюкчанын ичине кирди. Анын артынан кошо кирген жигит күтүлбөгөн жерден кубанычтуу бакырып жиберди. Мынакей казына! Акырын келесо десе. Тигил укпасын. Алиги жигит кубанычтан оюкчадан башын чыгарып төмөн жактагыга бир нерсе деп кыйкырайын деди эле, тигил аны акырын көчүктөн ары буту менен тээп төмөн карай кулатып жиберди. Ачуу, бакырган үн анча бийик эмес жарчага жаңырып барып, кайра тып басылды. Төмөн карай кулаган жигиттин башы ташка тээп, күм жан болгон эле. Хабибулло эч нерсе болбогондой кайра төмөн карай түшүп келди. Курган бала. Сактыкка кордук жок дегендей, сак, аяр болбой, аскадан бутунун тайып кеткенин карачы. Бул да Кудайымдын жазмышы. Ыйманы саламат болсун. Кой, эртерээк жогололу бул каргыш тийген жерден. Тигил оюкчанын ичинде эмне бар экен? Бир нерсе табылдыбы? Бекер чыгыптырбыз. Эч нерсе жок экен. Карачы, бекерден бекер бирөөбүздү шума жал алып кетти. Кой, эртерээк дагы бир балекет боло электе жогололу бул жерден. Муну ушул боюнча калтырабызбы? Баса айтмакчы. Муну бир жерге корумдап коелу, ыйман саламат болсун. Болор иш болду. Тигил башы кесилип жаткан маркумду да бир корумдап коелу. Баары бир мусулман балдарыбыз го. Мейли. Хабибуллонун жанындагы жигит атта байланып турган баштыкчадан күрөккө окшош шиш алып чыгып, таш түбүндөгү оюкчаны чукулап, терең кылып каза башташты. Хабибуллого ушул керек болчу. Койнуна кош миздүү шамшарын акырын сууруп чыгып, тигини желкеге сайып калды. Ал кыңк этип үн чыгарганга жарабай, өзү казып аткан чуңкурчага эт бетинен сайылды. Кош миздүү шамшардын бетиндеги кандарды тазалап,
белінде салпақтап жүрген қынына салды да, қоқысынан чоочун көздөр көріп қалған жоқ па дегендей айланасына бір сыйра көз жүгіртіп алды. Анан дару ордунан атып тұрып, жардың арқа бетіне чуркап жөнөдү. Көп өтпөй тырмышып өйдө чыгып олтуруп, кайрадан үңкүрчөнүн оозунда болду. Өзүнө өзү ишенбей, каптын ичиндеги байлыкты колу менен ууштап, өйдө көтөрүп, кайра сапырып, ыраазы болуп жыргап атты. Мынакей, жолум оңолот деген ушул. Бул байлык мага өмүр бою жетет. Эптеп аман эсен буларды Кашкардагы үйүмө жеткирип алсам, эртеден берки кыялы чорт үзүлө, төмөн жактагы бакылдаган үңкүрдө кулак түшөй сактана калды. Анан булар кимдер болду экен дегендей, акырын башын кылтыйтып, төмөн жакка көз жүгүрттү. Ат үстүндө турган 7-8дей куралчан кишилерди көрүп, жаны оозуна тыгылды. Алар өздөрүнчө бир нерселерди сүйлөшүшө, өлгөн кишилерди карап, айланаларына көз чаптырып алышты да, ээр токуму бар, ээси жок 3 атты жетилеп, кызыл үңкүр коргонун карай багыт алышты. Булар Бузурманкул хандын 3 качкынды издеп жүрүшкөн желдеттери болчу. Шайтан алгырлардыкы десе, Азезилдей болуп, булар кайдан чыга калышты эле? Хабибулло улам алыстап бараткан караандарды жек көрө, узата карап турду. Сырдуу чүмбөтчөндөр, азыркы заман. Кана, бардыңар колуңар желкеңерге алгыла. Дагы бир бөлмөгө киргиле. Ар бир туура эмес жасаган кыймылыңар үчүн бул дүйнө менен кош айтышасыңар. Кана, болгула тез. Колуна автомат кармап турган чүмбөтчөндөрдүн бирөөсү жерде көмкөрүсүнөн жаткандарга буйрук бере сүйлөдү да, бир экөөсүн өзү желкеден кармап тургузду. 3-4 ордуларынан туруп, тигилердин айткан жагына кадам таштады эле, калгандары алардын аттарынан ээрчишти. Мынча адамдын баарысын бир бөлмөгө тыгышы мүмкүн эмес болчу. Калгандарын кардарлар кепчү залдын бурчуна отургузушту. Ары жактагы ары бери чуркап жүргөн чүмбөтчөндөр эшикти ичинен бекем кылып бекитип ташташты. Эскертип коюйн, силер биздин барымтадагы адамдарыбызсыңар. Ошондуктан шартыбызга көнүп айткандарыбыздын баарын аткарып турасыңар. Түшүнүңөрбү? Анда артык баш эч кыймыл жасабай тегил бурчта олтуруп тургула. Алиги Калашников автоматтын мойнуна асынып жүргөн чүмбөтчөн өздөрүнүн кишилерди кайрылды. Корко турган эч нерсе жок. Кеши кире турган негизги өткөлдөргө бүт мина коюп чыккыла. Анан көрөм сырттагылардын бул жакка баш багып алышаарын. Каныбек көз кыры менен банк ичиндеги бүт кыймыл аракетти байкап турду. Темир тор менен тордолгон чоң айнек терезе аркылуу сырт жактагы ары бери чуркап жүргөн куралчан солдаттар менен милиция кызматкерлери да даана көрүнүп атты. Банк менен адамдар жашаган үйлөр жалганышып кеткендиктен экинчи кабат менен алардын терезелери аркылуу банктын ичине өтүүгө толук мүмкүнчүлүк бар болчу. Бирок андай өткөөл жерлердин баардыгына мина коюлду. Булар кимдер болду экен? Орусча сүйлөшкөндөрүнө караганда кыргыздарга окшобойт. Акцент менен сүйлөшкөндөрүнө караганда орустарга да окшобойт. Банктарга кол салган кандай кыйын немелер булар? Дегеле жерге бизге мындай нерселер жок эле го. Каныбектин оюн сырт жактагылардын микрофон менен заң эткен үнү бузду. Силер толугу менен курчоодосуңар. Эми эч жакка чыга албайсыңар. Жетекчиңер ким? Бери чакыргыла, сүйлөшөбүз. Чүмбөтчөндөр өздөрүнчө топтолуша калышып, бир нерселерди сүйлөшүп атышты. Бир аздан соң экөөсү сыртка карай багыт алышып, көчөгө чыгышты. Сырт жактагылар менен өзгөчө Садыр Карабаев менен менин бул жакта экенимди билгизип, кантип байланыша алам? Зажигалка же саат аркылуу сүйлөшө турган болсом, булар шек алып калышат. Эмне кылсам? Кандай да болсо жолун табыш керек. Чүмбөтчөндөрдүн жетекчиси сырт жакта тегилер менен кыйкырышып сүйлөшүп жаткандыктары барымтада жаткандарга кадимкидей угулуп жатты. Чычканчык кыз кылып курчоого алганыңар менен зданиянын ичин захват кылабыз деп ойлобой эле койгула. Бардык жерлерге мина коюлду. Анын кнопкасы менде. Мынакей. Кичине эле кылт этсеңер, четинен баса берем. Здания талкынанып, барымтадагы адамдар четинен өлүп, курмандыктар көбөйө берет. Бизде 30дан ашык барымтада кишилериңер бар. Эсиңерде болсун. Алардын өмүрү биздин колубузда. Болуптур. Шартыңар эмне? Ал жөнүндө бир аздан кийин акылдашып, кеңешип, анан чыгып айтабыз. Сыртка чыгышкан эки чүмбөтчөн кайра ичкери киришти. Алар 4-5-өсү өздөрүнчө топтошуп алып сүйлөшүп жатышты. Эмне кылалы? Кантип кандай жол менен бул жактан чыгып кете алабыз? Автобус же вертолет сунуш кылалы, барымтадагыларды да өзүбүз менен кошо алып алабыз. Зданиянын ичине канча мина коюлду? 5.
Бирөө кире бериш жерде, экөө терезелерде, экөөсү үстүнкү терезелерде. Алардын калган сөздөрү бери жактагыларга угулбай калды. Бир кезде Каныбек ичин баса ордунан атып турду. Тигилердин эки үчөөсү ага жалт караша, бирөөсү бери басып келди. Сен эмне, жашоодон аша кечтиңби? Былк этпей бир ордуңда олтургула дебедик беле? Ичим бурап, эртеден бери чыдатпай атат. Туалетке барышым керек. Больше не могу. Тамакты анан аз ичпейсиңби? Ченем менен чүмбөтчөндөрдүн бирөөсү ага ачуулана кетти. Болуп тур, жүр мени менен. Кылтың этпей түз басып кел. Ушуну эле күтүп тургандай, Каныбек ордунан атып турду да, кууш узун коридорго түшүп алып, аркы четин көздөй жөнөдү. Туалеттин каяк жакта экенин өзү да билбейт болчу. Анан тепкич менен экинчи кабатка көтөрүлүп жөнөдү. Артында аны узатып келаткан автоматын ага кесей кыйкырды. Токто, каяка барасың? Туалетке. Туалет ошол жакта экенби? Экинчи кабатта. Биринчи кабаттан издебейсиңби? Ал жакта жок, мен билем. Туалет экинчи кабатта. Токто. Каныбек жаңыдан кадам шилтейин деп баратып, каттуу үнгө ордунан былк этпей токтоп калды. Алиги артынан узатып келаткан чүмбөтчөн анын жанына басып келип, эч эпке сөзгө келбей эле аны ичтен ары уруп калды. Сен эмне, мен кире суу көрүп атасыңбы, я? Түш кайра алдый жакка. Экөө тепкичке турушкандыктан бул жакта эч ким жок болчу. Билмексем боло жай төмөн түшүп баратып, Каныбек күтүлбөгөн жерден ушунчалык ыкчамдык менен тегинин колундагы автоматын жулуп алды. Алактай түшкөн эмеге сөөмөйүн ийигине такап, акырын деп белги берди. Тигил эки көзүн алайта, эки колун өйдө көтөрө артка кетенчиктей берди. Анан алда чагылгандай тездик менен Каныбектин колундагы автоматын кармаганга үлгүрдү. Же экинчи кабат эмес, ортодогу тепкичте экөө кармаша кетишти. Бир кезде Каныбек тизеси менен тигинин эки аласынын ортосуна тептеле, ал автоматты кое берип бөк түшө калды. Аны кайра эсине келтирбей, автоматтын арты менен желкеге чапты. Каныбек айланасына көз жүгүртүп алды. Эч кандай шек билинбейт. Тепкичте сук жаткан чүмбөтчөндөрдүн жан жерлерин аңтарып карап, ички шымынын белиндеги курда сайылып турган пистолетти, байланып турган эки гранатты, кош миздүү бычакты чечип алды. Анан экинчи кабатка көтөрүлүп чыгып, кууш коридорго көз жүгүрттү. Чүмбөтчөндөрдүн бирөөсү бул жакка далысын тосо, чоң терезеден сырт жакта аңдып карап туруптур. Акырын дабыш билгизбей, тепкичте сук жаткан алиги чүмбөтчөндү сүйрөп, коридордун биринчи эшигин акырын буту менен тээп, ичкери кирип кетти. Анча-мынча шырп эткен дабышка терезеде турган чүмбөтчөн артына бурулуп бир карап алды да, узун кууш коридордо эч шек билинбеген соң кайра терезе менен сырт жакка үңүлдү. Каныбек эмне кылсам деп бир азга ойлонуп турган соң, дароо эле тигинин кийимин которулуп кийинип, чүмбөтүн сыйрып алып, өзүнүн башына салды. Акырын кайра коридорго чыгып, түз эле тигини көздөй жөнөдү. Ал болсо артына бир карап коюп, өзүнө карай келаткан адамдан шек албай, кайра далысын салды. Каныбек ага жетип келери менен ай буйга келбей эле автоматтын кундагы менен аны желкеден ары болгон күчүнө сала шилтеп калды. Убакыт аз болгондугуна байланыштуу аны да ар жактагы туалеттин ичине сүйрөп кирип, болгон куралдарын сыйрып алып, сыртынан бекитип таштады. Туалеттен жаңы эле чыга бергенде өзүнөн анча алыс эмес жерден жоон, орой чыккан бирөөнүн үнү кулду. Токто, көтөр колуңду, ордуңдан былк этпе. Жолоочу жана каракчы. Мурунку заман. Ар кайсы жерде бирин-серин өскөн чейлерди аралата кумдуу талаада, аттын эки капталында эки куржуну бар атчан уруп согуп кайдадыр чаап кетип баратты. Бир нерседен качып бараткандай улам-улам арт жагын кылчактай карай, ошол катуу ылдамдыгынан жазган жок. Ал кербенчилер жүрчү жол менен кетпей, ойдунга түшүп алып, кимдир бирөөлөрдөн корккондой, жашынгандай, каяктадыр шашылгандай кебетеси бар эле. Бул атчан киши Хабибулла болчу. Мындан бир аз мурун эле эмне кыларын билбей, жардын түбүндө турганда ажалдуу кийиктей болуп ар жактагы дөбөдөн жалгыз атчандын чыга калганын көрдү. Кандай болсо да бул кырдаалды пайдаланып, тигини кое бербеш керек болчу. Эй, жардамга! Ал кыйгачынан жата калып, тигиге кыйкыра баштады. Адегенде ал атчан уккан жок, анан кыйкырган үнгө кулак түшөй, кимдендир корккондой, чочулагандай атынын тизгинин тартты. Эй, жолоочу, жардамга! Алиги жолоочу адегенде атына камчы салмакчы болуп,
Анан жерде жаткан караан жалгыз экенин көрүп, кичине аярлай калды. Жардамга деп тигил үчүнчү жолу кыйкырганда гана атынын оозун ошол жакка бурду. Алдан эме болуп кетпеге эле деп адегенде сактына жакындап келатты. Анан бутун кармап, онтулуп жаткан жалгыз сакалчан, кооз чапанчан кишини көрүп, коркпой эле жанына бастырып барды. Сага эмне болду? Көрбөй турасыңбы? Каракчылар оноп кетишти бизди. Тигил жерде өлүп жаткан үчөөнү кылыч менен шылый чабышып, мени болсо жамбашка сайып кетишти. Болгон байлыгыбызды тартып алышты. Мен деген Хабибулло деген соодагер болом. Балким тааныр чыгарсың. Алиги атчан аны бир аз сынай карап турган соң атынан түшүп келди. Мен силерди кантип тааныбай калайын? Атыгүл өз көзүмө өзүм ишенбей турам. Калган кербендегилер кана? Мен 2 күн мурун эле ушул кейпиңер менен өзүңдү Ташкенттин базарынан көргөм. Кандайча ушундай акыбалга келип калдыңар? Анын тарыхы чоң. Андан көрө мага жардам бер. Жолдон айтып берем. Алиги жолоочу капталынан онтоп жаткан соодагерди колтугунан таяп өйдө тургузду да, ара жактан өлүп жатышкан 3 кишини көрдү. Ал жакты карабай эле кой. Мунун жүзү курусун. Баарын тең мыкаачылык менен өлтүрүп кетишти. Аксалаңдап кыйналып жатып, ордунан араң көтөрүлгөн Хабибулло кандайдыр бир кырдаалды күтүп жатты. Алиги жолоочу өзүнүн атынын жанына чейин колтуктап көтөрүп келип, ээрдин куюшканын дагы бекемдеп байлай баштады. Эки жагына сактана көз жүгүрткөн Хабибулло жолоочунун желкесине бычагын матырып калды. Жар боорундагы үңкүрдөн алып түшкөн каптагы алтын күмүш буюмдарды 2 куржунга бөлө сала, төртөөнүн өлүгүн бир чуңкурга томолотуп, үстүлөрүн таштар менен билгизбей корумдап салды. Анан атты шашла мине өз мекенине сапар алган болчу. Тээ бийик дөбөдө эртеден бери бул жалгыз атчандын ар бир кыймылына шек алып, дүрбү менен карап турган атчан анын калың чейлерди аралап кирип кеткенин көрүп, ого бетер таң калды. Бери жакта ачык жол турса, жырткычтар күнү түнү менен жоюлуп жүрчү калың өскөн чийди аралаганы тигиге кандайдыр бир шек саноону туудурду. Ал дүрбүсүн төмөн түшүрүп, жанындагыларга кайрылды. Бул атчан соо эмес. Аны кандайда болсо кармап, таап алып келгиле бул жакка. Күтүлбөгөн жерден алиги дөбөдө 10 чактыдай атчан пайда болду да, алиги атчан караан кирип кеткен калың чейлерди көздөй чаап жөнөштү. Булар Орто Азияга аты чыккан Элүүбай каракчынын желдеттери болчу. Хабибуллонун корккону чоочун көздөргө көрүнбөй, эптеп жергесине жетип алып эле. Ошондуктан ары бери өткөн элдердин көздөрүнө чалдыгып калбайын деп, калың, бийик өскөн чий камыштарды аралап жөнөгөн. Жолборс, чөө, карышкыр, түлкү, кашкулак, атыгүл жөнөкөй эле коюндорго чейин адам баласынан көпчүлүк мезгилдерде ушул чийлердин арасына кире качып калкаланышчу. Өздөрүнүн олжолорунда ушул жердин карбашчу. Хабибулло адегенде калың чийлерди аралатып өткөндөн жүрөгү даабай турду. Анан тээ алыстагы дөбөчөдөн атчан топ караандардын пайда болгонун көрө коюп, кандайча кирип кеткенин өзү да байкабай калды. Бири-бирине жакын калың өскөн чий камыштардын узундугу кеминде эле 60 чакырымдан алыс болчу. Жырткыч жаныбарлардан чочулашып, ары бери өткөн жолоочулар бул чийлерден алыстап эле айланып өтүшчү. Хабибуллонун ушул жолго салышынын себеби сырт жак менен аны айланып өткөндө сөзсүз түрдө кимдир бирөөлөргө кезикмек. Ал 4 аяктуу жырткычтарга караганда 2 аяктуу жырткычтардан чочулады. Бир нерсе болбогой эле деп алдын ала сактанып, мылтыгын октоп, колуна кармай эки жагын элеңдей карап, атын ылдамдата бастырып жүрүп олтурду. Алиги топ атчандарга кабылып калбайын деп, атына дембедем камчы чаап, басыгын дагы ылдамдатты. Калың чей арасынан кес-кес чөөлөр чыга калып, кайра жок болуп кетип атты. Бир чай кайнамдай жол жүргүчө көзүнө эч бир жырткыч чалдыккан жок. Чейлерге ортолоп кирген сайын улам коюлап, өткөнгө тоскоолдук бере баштады. Эпте ушул чейлерден аман эсен өтүп кетсем экен деп Кудайга жалынып, келме келтирип баратты. Бир маалда аты кошкура артка кетенчиктей берди эле, аз жерден кулап кете жаздап, ээрдин кашын кармап калып араң оңолду. Эмне болуп кетти дегендей мылтыгын кезеп, айланасына кылдат көз жүгүрттү. Бирок эч нерсе байкаган жок. Атын теминип, камчы салып, алдыга карай бастырайын деди эле, ал кошкурулуп таптакыр эле баспай койду.
Eç nerseni görбөгөнү менен алды жагында бир нерсе турганын сезип, мылтыгын созуп туруп, алды жагын атып калды. Тарс етіп каттуу чыккан үнгө калың чый арасынан килейген жолборстун сөлөкөтү пайда болду да, кайра көздөн кайын болуп кетти. Аны көргөн Хабибулло келмеси оозунан түшө, көзү алайып, сенек болуп, бир ордунда катып калды. Далдайган зор жолборс бир ок менен атканда өлбөчүдөй көрүнүп турду. Мылтыгын кайра октоп, белиндеги кылычын кынынан сууруганга ылайыктап даярдап койду. Анан акырын атын бастырып, сактана жүрүп олтурду. Ар кайсыл жердеги шырп эткен дабышка дароо мылтыгын суна албай, сак болуп кетип баратты. Бир кезде капталынан тээ алыстан жолборстун жойлоп өткөнүн көрүп, ошол тарапты туштап мылтыгын атып калды. Бир секирим менен жолборс кайра көздөн кайын болуп кетти. Ал жолоочунун ар бир кадамын аңгып келатканын сезип турду. Мындан жөндөн жөн кутулуп чыкпасын Хабибулло да билип турду. Бир кезде ал чийдин арасында өзүнчө бийик болуп чыгып турган жарчаны көрдү да, атын дароо ошол жакка бастырды. Ага жакындай бергенде анын ичиндеги чоң оюкчага көзү түштү. Сыягы карышкыр же жолборстун ийине окшойт. Атынын оозун тартып, айланага бир сыйра кылдат көз жүгүрттү. Шектүү эч нерсе билинбейт. Атын кайра бастыра бергенде көзүн ачып жумганга үлгүртпөй, кандайдыр зор жаныбар аны серпип өттү эле, колундагы мылтыгы ыргып кетти. Алиги жолборс жер менен жер болуп, бир ордунда былк этпей, атчан кишинин жакындашын күтүп турган болчу. Өзүнүн тушуна 5 кадамдай калганда каттуу бир секирим менен серпип өткөн. Бул жолкусунда атчандын өзүнө кол салбай, колундагы коркунучтуу нерсени кагып түшүргөн эле. Анын ушунчалык шамдагайлыгына тигинин жүрөгү түшө, белиндеги кылычын сууруп алды. Мылтыгын өзүнөн 3-4 кадамдай алыстыкка ыргытып кеткендиктен ага жетүүгө мүмкүн эмес болчу. Жолборс эми эч нерседен коркпой эле ачыкка чыгып, жолоочунун алдын туруду да күрүлдөй, укмуштуудай добуш чыгара ага жакындап келатты. Хабибулло атын шарт артка бурду да, болгон күчү менен үстөккө босток камчы сала, кайра артын көздөй качып жөнөдү. Көп узатпай эле алиги жолборс аларды кууп жетип, дагы бир серпип өткөндө, ал аты менен кошо оңкосунан кетип жерге томулонду. Жолборс атты кууп жетип, арткы санын жара тартып кеткен болчу. Хабибулло өзүнөн анча алыс эмес жерде жаткан кылычын ала коюп, ордунан атып турду да, жерде тыпырап жаткан атына бир карап коюп, жөө болгон күчү менен качып жөнөдү. Ар кайсы жерде чачылып жаткан алтындарга да көңүл бөлгөн жок. Максаты эптеп кандай да болсо жанын аман алып калуу эле. Каяк тарапка чуркап баратканын да баамдаган жок. Калың чый арасында адашып кетти. Жолборс болсо өзүнүн кезектеги курмандыгын жоготконго шашкан жок. Кайдадыр жок болуп кетти. Айлана жымжырт боло, жырткыч жок болуп кеткенин көргөндө Хабибуллонун өх деп жүрөгү ордуна келди. Бирок калың чый арасында каякка барарын билбей турду. Бир аз эле узай бергенде алиги жолборс тике алдынан чыкты. Эртеден бери анын кыймыл аракетин аңдып, алдында күтүп туруптур. Эми эч кайда качып кеткенге мүмкүнчүлүк жок болчу. Көз алдына өлүм элестеп, кылычын алдыга кармап, артка кетенчиктей берди. Алиги зор жолборс секиргенге даярданып, алдыга жылып келатты. Ошол маалда күтүлбөгөн жерден удаа 5-6 жолу мылтыктын атылган үнү чыгып, секиргенге жаңы даярданып келаткан алиги жолборс жерге жалттей түштү. Ошол маалда күтүлбөгөн жерден удаа 5-6 жолу мылтыктын атылган үнү чыгып, секиргенге жаңы даярданып келаткан алиги жолборс жерге жалттей түштү да, ошол боюнча тырп этпей жатып калды. Анан айлана бир азга жымжырт боло түштү. Көп өтпөй калың чейлердин арасынан куралчан топ атчандар чыга келишти. Булар Элүүбай каракчынын атайын жиберген кишилери болчу.